Кыргызстанда өрттө кремация жолу менен сөөктөрдү жерге берүү маселеси буга чейин да талкууланып, уруксаат берилбей келген. Мындан улам өлкөдө ар кандай жугуштуу ооруларга кабылган жандыктар өрттөлбөй жерге көмүлөт. Ал эми операция учурунда чыккан биологиялык калдыктар таштандыга ташталып, айрымдары гана жерге көмүлөрү айтылат. Мындан улам ар кандай жугуштуу оорулардын жайылуу коркунучу күч. 3 тонна айына чыгат экен. 3 тонна жанагы аткоттор чыгып, аны эч жака көмө албай атабыз, алып барып эле мусорго таштап атабыз деди. Свалкаларга таштап атабыз деди. Алып барып жолсун көрүнбөй туруп башка жака бир жака ырытып коюп атабыз деди. Эми аны кандай болот ал? Эртең бирөөнүн кулагы, бирөөнүн буту, бирөөнүн немеси ар жерде жата берсе туура болобу ал? Же аны алып барып көмүп коебуз дейт, эми көмгөндө да мындай эле дейт. 40-50 сантиметр аз түрлү кайра көмүп коебуз дейт. Бул эмне деген? Бул деле туура эмес нерсе да. Негизи бул деле бир иретке келтириш керек да. Бүгүн болбосо эртең баары келтириш керек буну. Бул жагдайлардан улам өлкөдө биологиялык калдыктарды өрттөөгө расмий уруксаат берилди. Айрым басылмалар сөөктөр өрттөлөт деген маалыматтан соң баардык каза болгон адамдардын сөөгү деп түшүнгөндөр болгон. Буга мыйзамды сунуштаган эл өкүлү тактоо киргизип, биологиялык калдыктарды гана өрттөөгө расмий уруксаат деп белгиледи. Алар кооптуу илдет менен каза болгондор жана биологиялык зыяндуу калдыктар эсептелет. Же жаныбарлардын өлүмдөрү, жанагындай язва менен, сепический язва башка менен каза болгон жаныбарлар жөнүндө болуп атат. Алар дагы жөнүн алып барып бир жерге ийип коюп атабыз, анан ырытып коюп атабыз. Ал жерге барып балдар же ойнойт, же бир барып биз картошка ийип алабыз, короче. Ошол сыяктуу нерселер болбош үчүн ошол жанагындай отход деп коет алар. Отходдорду алып барып эле күйгүзүү маселеси эле каралган. Ал жерде мыйзамда эртең баардыгы күйгүзсүн деген нерсе жок. Биз баардыгыбыз өзүбүздүн чыккан жарандар катары өзүм деле ошол динде биз эч кандай бизде андай жол берилбейт. Экинчиси христиандар бул жерде дагы бир нерсе, биз ал жерде просто бөлүп койдук, кантип бөлүп койдук. Мусулмандардын кадимчасы өзүнчө болсун, христиандардыкы өзүнчө болсун деп биз бөлүп койдук да. Бул маалыматтан соң муфтияттын билдирүүсүн талап кылгандар да болду. Буга байланыштуу дин өкүлдөрү маркумдун сөөгү мусулманчылыктын талабы менен гана жерге берилерин белгилеп, кандай кырдаал болсо да маркумдун дене бөлүгүн бир жерге жашыруу керек дешет. Анткени такыр бизде шариятыбызга ал нерсеге жол бербейт. Анткени адам баласынын урматы, кадыр баркы бардык нерседен жогору турат. Демек акыркы сапарга узатылуу кадыр баркы да ушундай болуш керек. Эми албетте биздеки чыгарылган жарлык бул бардык нормалар эске алынып туруп, анан балким ошондой жагдай жаралып калса, же болбосо бирөө бир жугуштуу оору менен ооруган болсо, ал жерге көмүлгөндө деле башкага зыян тийип кала турган деңгээлде болгон болсо, ошондой учурга болгон болсо, анын өзүнүн фатвалары болот. Ал нерселер каралыш керек. Негизинен адам баласынын денеси бул жерге шарият боюнча жерге берилиши керек. Мындан сырткары аталган мыйзамдын негизинде кабырды алдын ала ээлеп коюуга дагы жол берилди. Эми маркум өлсө, анын туугандары жанындагы жерлерди башка туугандар үчүн да ээлеп кое алат. Бирок ал бир гана орунга уруксаат берилет. Алдын ала көрүстөндөн жай алууну мусулманчылыкта да жектебейт. Бирок ээлеп койгон жайды муктаж учурда башкага берүүгө да болот. Ол да саткан туура эмес. Ол дагы сатпай турган болушту го, же депутаттар неме кылып атат. Көз карашым туура эмес ал. Бизде мусулманчылыкта андай туура келбейт да. Эми адамдын сөөгүн өрттөшкө мүмкүн эмес. Теги табылат да себеби ким болсо ал эми бир адамдын мусулмандын баласы да. Мусулман болсо эле бир адамдын баласы да эми. Оң тарабы да, терс тарабы дагы бар бул жердечи. Эмне үчүн дегенде оң тарабы эми атасынын жанына коюлгусу келип атат. Ал сол тарабында болсом, бул жерде деле кайра эле акчалуулар сатып алат дагы. Акчасыздар ала албай калат да ошол. Менин оюм ушундай. Бардыгы эле бул менчик жер эмес, баардыгы 5-6 тууганына ал жерде анан качан өлөрүн да билишпейт да. Бир адамга сиз айткандай атасы бир убакта да кереси таштап кетиши мүмкүн. Чоң балам же аялым жанында ошо көмсөңөр жакшы болот эле деп. Анан бүт туугандарына 40 000 сом болобу, $1000 болобу, менимче уят. Ал мында мусулманчылыкта деле жарашпайт кандай нерсе. Бир деле жайыңды таап алсаң болот. Мен обязательно заряны сатып алып коюштум. Буга чейин маркумга кара кагаз алууда мыйзамсыз иштер көмүскөдө айтылып келген. Ал эми Бишкек шаарында көр 40 000 сомго чейин сатылып келгени коомчулукка белгилүү. Алса каларча көрүстөнүндө 80 орун, түштүк батыш көрүстөндө 5000 орун алдын ала ээленген. Алмагүл Эркебай кызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ.